Бишкекте саат 16. Биринчи радиодо шах жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айдай Исмаилова. Мамлекеттин бүтүндүгүнө саясий күчтөр да жоопкерчилик алат. Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калды. Саясий аламанга аттанган партиялар үгүт иштерин катуу жүргүзүп, керек болсо бири-бирин каралоодон да кайра тарткан жок. Атаандаштар бири-бирине күбө жапкан менен эртеңки күн бет келишээрин, шайлоо күнү анын шайлоонун эртеси да болоорун унутуп калышкансыйт. Эмнеси болсо да болонөктүк шайлоого аттанган саясий партиялардын дараметин, талапкерлердин потенциалын көргөзүп жатат. Кандай болгон күндө да шайлоо таза жана эч кандай укук бузууларсыз өтүүгө тийиш. Мамлекет башчысы саясий атаандаштыктын таза болушуна кызыктар экенин байма-бай айтып келет. Ошону менен катар шайлоо учурунда өлкөдөгү тынчтыкты сактоо, чагымчылдыкка жол бербөө үчүн аракеттер көрүлүп жатканын айтууда. Шайлоодон чыккан оюндар өлкөдөгү коомдук саясий абалдын туруктуулугуна таасир эткен толкундуулар сабак болуш керек деп эсептейт президент Сооронбай Жээнбеков. Шайлоо процесси мыйзам алкагында өткөрүүнүн өлкөбүз үчүн артыкчылыктары кайсылар? Бийлик бутактары эле эмес, саясий партиялар, коомдук уюмдар, саясий күчтөр шайлоодогу укуктук, мыйзамдык жоопкерчиликти кантип көтөрөт? Саясий маданият, шайлоочулардын активдүүлүгү, аламанга аттанган талапкерлердин күч даремети, түгөнбөгөн убадалар тууралуу сөз кылабыз. Уктурууга политолог Ширадил Бактыголов, саясий маселелерди иликтөөчү журналист Мырзакат Тыналиев жана саясатталдоочу Бакыт Жумагулов катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы сөздү Ширадил мырза сизге берсек, мына аз убакыттан кийин, аз күндөн кийин биз парламенттик шайлоо өткөргөнү жатабыз. Учурда үгүт иштери абдан кызып турган учур. Бирок ошол учурда баягы саясий партиялар, атаандаш партиялар бири-бирине дагы мындай атаандаштыкта утуп чыгуу үчүн бардык аракеттерин көрүп жатышат. Жогоруда айтылгандай бири-бирин каралаган учурлар да кездешет. Бирок эч нерсеге карабай туруп биз бул шайлоону өлкөнүн бүтүндүгүнө, өлкөдөгү коомдук саясий абалдын абалга таасирин тийгизбегидей өткөрүшүбүз керек деген маселе биринчи да. Бул боюнча жоопкерчилик бийлик бутактарында эле эмес, ошол саясий күчтөрдө дагы болобу? Албетте биринчиден алардын моюндагылар алынган. Негизи Кыргызстанда шайлоо процесс кандай өтөбү, кимге кандай жактырат, бирок ушул жыйынтыгы болуп атканда албетте бул тынчтык жол менен болуш керек. Баш аламанды көтөрбөй эле, чаң тополону көтөрбөй. Бул албетте эң мындай биринчи максат болуп атат да. Себеби президент Жээнбеков туура эле айтты. Кээде мурунку эки бийлик учурунда шайлоону колдонуп, шайлоонун жыйынтыгын колдонуп, албетте ушундай эки революцияга айланып кеткенбиз да. Албетте аны деле туура түшүнүш керек. Кээде ушундай саясатчылар, саясий партиялардын өкүлдөрү аны көп деле түшүнбөй эле, өзлөрүнүн нааразычылыкты көрсөтүп эле, кур намысты көтөрүп эле, ойлонуп эле, өзлөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эле ар кандай чакырыктарды айтып атышат да. Биз деле азыр күбө болуп атабыз. Кара технологияларды колдонуп эле бири-бирин жамандап, шыбалап, албетте саясий таймашта андай боло берет, но бирок жалпы аларды эмнеси жаман болот, таасири бири-бирине тийгизбей, жалпы шайлоочуларга тийип атпайбы? Шайлоочулардын намысына тийип атат. Шайлоочулардын баштарын айлантырып атат. Ушу болуп атпайбы? Ушунусу коркунуч болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Биринчиден бул бардык эле жарандардын, адамдардын мындай укуктары менен кошо милдеттери болот да. Анан экинчиден дагы бир мындай моралдык жоопкерчилик деген нерсени көпчүлүк учурда мындай көңүлгө албай келебиз. Бирок бул менин мамлекетим, мен бул жерде жашайм. Чындап келгенде канчалаган бизден көп сандагы улуттардын мамлекет өздөрүнүн мамлекети жок да. Анан бул жагынан келгенде анын үстүнө Кыргызстандын эли бул эми эмне себептен экенин ар кандай айтып жүрүшөт. Бирок Кыргызстандын эли акыркы убакта мындай өтө саясатташып кетти да. Өтө саясатташып кеткенин бул мынакей өнүккөн мамлекеттердин мындай азыркы учурдагы өнүккөн мамлекеттердеги шайлоо процесстерин көрүп атпайлыбы? Көпчүлүк учурда мындай шайлоо процесси мындай тыгынчел өтөт да. Айрым мындай жөнөкөй жарандардан сурасаң, ким президент болгон жатат, кайсы партия десең мындай көңүл кош эле кээде мындай билбеген учурлар деле болот да. Анткени баягы мындай
баягы бай мамлекеттердин мындай бай дебейин эми бардар мамлекеттердин жарандарында мындай өзгөчө көйгөй болбойт. Анан биздегидей мамлекеттерде баягы жарандардын көпчүлүгү ойлошот да ушул баягы саясий бул экономикалык маселелердин ушундай саясий өңүтү бар деп. Анан ошол учурдан пайдаланып жана айрым саясатчылар эми бул саясатта өзү негизи популизм бул дайым эле колдонулуп жүрчү нерсе да, бирок баардык нерсе баягы чегинен ашпаз болмокта. Анан бизде өтө мындай ашкера болуп кетип, анан кийин айрым саясатчылар мына ушундай жол менен баягы мындай бир добуш алсам, ушундай жол менен шайлоочулардын көңүлүн өзүнө бурсам деп ойлошот да, ошодон улам өтө көбүртүп жабыртып жиберет. Мунун дагы бир белгисин мындай эле байкап койсоңор болот. Ошол көпчүлүк шайлоого катышып аткан партиялардын программалары мындай карап отурганда баягы бир өзүнчө политтехнологдор бар, бул Шериатул мырза да жакшы билет болуш керек. Ошолорго мындай бир шаблон бар. Ошо шаблон менен эле жазылган бир жактан көчүрүлүп алгандай программаларда баары окшош эле мындай жалпы сөздөр. Анан кийин көбүнчөсү нар жагы мындай популисттик чакырык сыяктуу болуп кеткен нерселер да. Мисалы, мен дайыма айтып келем, элден мурун бюджеттен бир төлөмдөрдү көбөйтөлү, пенсияны жөлөк булду, жанагы балдарга жөлөк булду, ушундай көбөйтөрдөн мурда элден мурун алар айтыш керек болчу. Биринчи, бюджетти мынча эсеге көтөрөбүз. Табылган акчаны бөлүштүрүп койгон оңой эле да, ага өтө деле көп акылдын кереги жок. Биринчи бизде эгерде чындан эле ошол саясатчыларыбыз жана саясий партиялар эгерде чындан эле мамлекетти өлкөнү өнүктүрөбүз деп ойлосо, алар биринчи ошол өнүктүрүүнүн жолун, бюджетти толтурууну, социалдык маселелерди чечүүнүн биринчи ошол жагын айтышы керек болчу да, программаларында ошол жагын көргөзүш керек болчу. Кантип биз ушул экономикага, анан жанагы өндүрүшчүлөргө, инвесторлорго зыянын тийгизбей, ошол эле учурда бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтө алабыз деп. Бөлүштүргөн жагы оңой эле да. Биздики тескерисинче, ал жагы жөнүндө мындай байкасаңар өзүңөр деле, көп сөз айтылбайт. Пособияны көтөрөбүз, пенсияны көтөрөбүз, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз, окуучу врачтардын айлыгын көтөрөбүз дей берет да. Кайсы акчанын эсебинен? Кайсы каржы булагынан көтөрөт ошол маселе. Демек баягы эл алдына берилип аткан убадаларда дагы маселе бар экен да, Шериатул мырза. Демек партиялар шайлоого аттанганда же болбосо эл арасында мына үгүт иштерин жүргүзүп жатканда элди ынандыра ала турган социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн булактарын табыш керек. Демек бул программаларда да алешимдиктер бар, кемчиликтер бар дегенди көрсөтөт да. Негизи албетте ушундай болуш керек да. Бирок ушу программаларды карап атканда, окуганда 2010-жылдан баштап эле негизи бул эме формалдуу кагаз болуп калды да. Жөн эле ушу конституциялык мыйзам ылайыктуу шайлоо жөнүндө ошондо эле бекитилип турганда, ар бир саясий партия чыкканда, ал программа чыкканда милдеттүү депчи. И вот ошону карап атканда Мырзахмет агай туура эле айтып атат. Алар жөн эле сөздөрдү, чакырыктарды бир кагазга толтуруп эле ошо менен болуп атат. Кээде ушу үгүт алып барып атканда учурунда баягы ошо саясий партиянын мүчөлөрү, өкүлдөрү чыкканда, алар ушул эле үгүттөр менен эле, чакыруулар менен эле сүйлөшүп калышты да. То есть мындай айтканда билдирбейт да. Мындай эле болот деп, мисалы айлыкты көтөрөбүз, мисалы бюджетти көтөрөбүз, экономиканы көтөрөбүз, кайсы жол менен? 30 жыл көтөрүп атат. Анан ушуну айтып атканда, алардын арасында бай эле кечүү эле депутаттар болчу, министрлер болчу, мындай жогорку даражадагы чиновниктер болчу, мына жакшы кызматтарды ээлеген, эмне алардын колунда өз учурунда келген жок болсо, азыр келеби? Ошол маселе болуп атат да. Анан ушу биякта дагы бир мындай чоң маселе бар да. Албетте ушу саясатчылар албетте технологияларды колдойт, бири-бирин кээде керек болсо шыбалап коюшат. Но биякта деле түшүнүш керек да. Алар депутаттар келет кетет, өкмөт келет кетет. Президент өзү деле айтканда, өз учурунда келгенде 6-чы президентке бийликти тапшырам деп, калбайм деп эле. Демек, президент деле келди, кетет деп атат. Биз калабыз да. Шайлоочулар катары, эл катары, анан эртең бири-бирибиз менен кантип саламдашабыз? Мейли буларды азыр бири-бирин жамандыкты көрсөтүп эле, эртең эле жогорку кеңешке өткөндө чогуу эле чай ичип калышат да. Бир маселени табып, мисалы бир жалпы кызыкчылыкты табып, ошого добуш берип, анан бая эле бизди эле унутуп калат. Эми ошону карап атканда, албетте шайлоо учурунда добуш берүү күнүндө аны так ойлонуш керек да, кандай болот депчи. Аны негизи ушу жүрөк менен тандасак жакшы болот эле.
Ошол эл алдында убадаларды берип жатканда көпчүлүк учурда сын пикирлерди айтылып атат. Бакыт мырза, ошол саясий партиялар, шайлоого аттанган партиялар аткаруу бийлиги кыла турган иштерди, өкмөт кыла турган иштерди эле өздөрүнүн программасына киргизип алып, ошол эле жана жогоруда айтылгандай суу чыгарам же дагы башка мектеп куруп берем, жол салам, көпүрө салам, ушундай убадаларды берип атат. Анан мындай чоңураак өлкөнүн ошол системалык өзгөрүү керек, кардиналдуу реформа керек деп атабыз. Ушул жөнүндө иштиктүү сунуштар айтылбай атат деп атпайбы? Сиз кандай карайсыз? Туура, мен толук кошулам буга чейин айтылган пикирлерге, элдин арасында дагы айтылып аткан нерсеге. Эми дүйнөлүк негизинен бул азыр биздеги саясий партиялардын өнүгүү маселесин дүйнөлүк практика аркылуу караш керекпиз да. Анан эми мындай ушу дүйнөлүк тарыхтагы алган убакыт менен ушу биздеги мына бул 2007-жылы мындай саясий партиялар шайлоого мындай субъект катары катыша баштап атат. Ошол ошондо 13 жыл болуптур. 13 жыл деген бул негизинен саясий партиялардын жанагы дүйнөлүк практикада өнүккөн убакытка караганда бул өтө аз убакыт да. Анан азыр биз бул жактан ушу саясий партиянын кандайдыр бир калыптануу процессин байкап жатканын деп айтсак болот да. Алар өсүп келелек дагы. Мындай негизинен саясий партия деген классикалык түшүнүктөгү уюм катары да. Алар азыр жанагы ошол эле мисалы жанагы жолду куруп берем, теги көпөрөнү кылып берем же дагы башка деген ооба аларды кылса болот. Алар албетте алар деген жанагы алар депутаттар аны кайсыл кезде карап бере алат. Аны жана бюджетти түзүлүп атканда ошондо өкмөт менен иштешип, өкмөттүн астына маселени коюп, ошондо гана бир негизги көп кызматтын арасындагы ошо бир нерсеси болуп калат да. Маселе болуп кетип атат. Алар ошол кичинекей бир маселени ошол бир жылда бир чечилип кала турган бюджет каралып туруп, анан ошол бюджет каралып аткандан кийин ошонун андан ары контроль кылып кое эле турган маселени алар негизги маселе кылып көтөрүп чыгып атат да. Негизги маселе башка жагында жатыш керек. Негизги маселе жана сиз айткандай эле мындай стратегиялык кандай багытты колдойбуз. Мисалы да, бюджетке кетип аткан акчаларды биз негизинен кайсыл жактарды карайбыз. Мисалы азыр жана биздики кумтор аркылуу бюджет образующий болуп калып атабыз да. Кумторго альтернатива катары кандай багыттар каралыш керек? Ошол жактардан мисалы жанагы кичи чоң бизнестердин мындай жеке ишкерлерди кайсыл жактан мыйзам арасында кандай демилгелер менен колдонсо болот деген мындай негизи концептуалдык маселелер каралыш керек эле да. Ошону биз ошону көрбөй атабыз. Ошонун арты менен мындайча айтканда кичине депутаттык ошол эле саясий партиянын деңгээлинин статусун кичине түшүрүп алып атышат. Бирок сиз да бул маселени абдан туура койдуңуз. Себеби мындай болуп атат да, 2018-жылында март айында президент Жээнбеков Нарын аймактын тургундары менен жолугушканда ал айтканда, бизде мисалы саясий коррупцияга окшош маселелер бар депчи, аны жогорку кеңештин депутаттар жана кээде ушу министрлер колдонуп атат депчи, өзлөрүнүн кызматын пайдаланып, өзлөрүнүн айылдын тургундары үчүн, шаардын тургундары үчүн эле ушу мектептерди куруп жана башкалар нерселерди куруп эле ушундай болуп атат да. Ушу саясий коррупция деп эмне үчүн да кетти? Себеби бул республикалык бюджет асмандан берилген эмес да. Бул биздин чөнтөктөн чыгарылган каражат, жалпы. Эмне үчүн биз ушу баарын каражат чогултуп эле бир ушу мисалы тиги же бул депутаттын айылына ушу мектеп курулсун. Эмне башка кошуна айылга мектеп кереги жокпу? Тиякта жердин тизме бар да, өкмөт менен иштегенде тиякта мындай ал капитетивный лист дейт. Тиякта баары кимдин керектүү мектептерби, ооруканаларбы, фаптарбы жана башкалар эле кирет да. Анан ушу депутаттар ушу өкмөттү зордоп, өзлөрүнүн жеке ушу мен убада бердим эле, там тиякта аткарыш деп. Анан азыр эмне болуп атат? Ар бир айылда кээде 2-3 мектеп бар. Андай деле бар, башталгыч мектеп, орто мектеп бар. 2-3 мектеп эмнеге тиякта кереги бар? Балким ушу кошуна айылда, ушу бир айыл өкмөт болгондо башка кошуна айылда курса эле болот эле да. Ошонун баарын караш керек да, тазалаш керек, таразалаш керек. Анан ушуну айтып атканда алар кандай азыр болуп атат? Бизде 120 депутат дейт. Бирок кээде бар да ушу айылдардан, аймактардан ушу өкүлдөр жок болуп атпайбы?
Алар кимге кайрылат? Алардын кызыкчылыгын ким коргойт? Жалпы эле айтышат, мейли үгүт учурунда баарын аткарабыз, силерге мектеп курабыз, силерге бала бакча курабыз, анан ушу депутат болгондон кийин эле мүмкүнчүлүктөр жок болот да. Алар биринчиден мисалы депутат болгон үчүн өзлөрүнүн тургундары үчүн эле, өзлөрүнүн шайлоочунун учурунда үчүн эле мектепти куруп коет. Но анан дагы мындай карап атканда атjakта кимге бар? Анан ошол эле мисалы айылдын тургундары азыр кандай чыгып атат, чыр-чатактар. Мектепти мейли курду, бирок материалдары, баары курулуш материалдары сапаты начарраак депчи. Смета менен бир көрсөтүлдү, экинчи менен өзү мындай факт менен караганда, мындай айтканда арзаныраак материалдарды алган, сапатыраак, таманыраак, төмөнүрөөк болуп эле. Вот ошону каратканда ал кандай маселе чечилет эми? Бир жактан өзүн аткарды, но бирок өзүн эле мындай достору, ал менен байланышы бар адамдар эле ушул мектепти куруп койду, сапаты начараак болуп калды. Аны кандай дейбиз? Бирок депутат дегендин эң негизги милдети бул мыйзам чыгаруу, өлкөдөгү бир глобалдык, республикалык деңгээлде. Ошого көбүрөөк эмне үчүн шайлоочулар көңүл бөлбөйт? Алардын милдети кыргыз эли үчүн шарт түзүү болуп атат да, эл өссүн, эл гүлдөсүн дегендейчи. Мыйзамды кабыл алганы бул эле инструмент да. Жолду көрсөтүп атат, мындай мисалы эрежелерди киргизиш керек, мындай норма азыр керек болуп атат, мисалы салыктарды төмөндөтөлү, кандай төмөндөтөбүз, бюджеттен канча каражат жетпей калат, каяктан дагы утулуп калабыз депчи, ошо менен ошо үчүн алар мыйзамдарды кабыл алынып атат да. Биз азыр көрүп атабыз, бул жөн эле процесс да. Эмнени көрсөтүп атат, эмне үчүн бул мыйзам керек, эч ким деле түшүнбөй атат аны. Эмне үчүн алар анын баарын кабыл алынып атат? Себеби ар бир мыйзам кабыл алынып атса, мисалы башка өлкөлөрдө, алар ички дин кирешеси канчага өсөт же төмөндөйт. Ошону карап, баалап мыйзамдарды кабыл алып атышат да. Бизде кээде албетте бар, мисалы эл аралык укуктар тарабы, тиякта биз эч нерсе кыла албайбыз. Аларга же кошулабыз, же кошулбайбыз. Бирок тиякта кошулганда биз өзүбүздүн мойнубузга милдетти алып атабыз да. Аны деле аткарыш керек, аны деле ойлонуш керек. Ким аны аткарат, кайсы булактардан ал каржыланат, кандай иштерди биздин колубуздан аткарганга келет депчи. Аны ким ойлонуп атат? Вот ошону карап атканда албетте биринчи милдет ушу эл үчүн иштеш керек да. Бирок ушул үгүт учурунда карап атканда булар жөн эле чакырыктар болуп атпайбы? Мааниси жок сөздөр болуп атат. Мырзакат агай, депутат деген демек бүгүнкү күндө азыркы сөздөн улам депутатка коюла турган талап азыркы биз ойлогондон алдаганча жогору, бийик экен да. Ооба. Бул жерде парламент бул мындай бир стратегиялык чечимдерди кабыл ала турган орган болуш керек эле да. Анан бизде баягы жырганыбыздан жылкычы болуп турбузбу дегендей 2007-жылы деле ал учурда бийликтин мындай бир келечекти көрө билип, кандайдыр бир мындай стратегия аркылуу жанагы партиялык тизме менен шайлоодо киргизген эмес да. Анын алдында биздеңиздер 2005-жылкы шайлоодо жана кийин бошогон мандаттарга 2006-2007-жылкы шайлоолордо жана бир мандаттуу шайлоо округтарында ушунчалык мушташ, талаш немеге чейин жеткен да, атышууларга чейин жеткен да. Мына ошодон улам бизде мындай бир айылдын деңгээлинде, райондун деңгээлинде ичара мындай конфликттер болуп кетпесин деп, ошол учурда партиялык парламент киргизилген да. Мен аны мүмкүн ошол учурдагы тиги бийликтегилердин стратегтери мүмкүн муну талашы мүмкүн, бирок мындай караганда ошондой эле болгондо бул себеби жанагындай бул партиялык мындай шайлоо болгондо, партиялык тизме менен шайлоо болгондо жанагындай кээде мындай болот да, эки округ бир райондун территориясында эки округ деп коелу же 3 райондун территориясында эки округ болуп атпайбы? Анан алар түздөн түз шайлоочулар бири-бири менен беткелип атат да. Мындайда көпчүлүк учурда мындай бир тизменин алдындагы жанагы жүзү 20 кишинин гана фамилиясын билип атат, 20 кишини гана карап добуш берип атат. Анан кийин бизде дагы мындай байкап отурсаңыздар, жанагы номер 2 форма боюнча талаш болуп атат, азыр сөз чыгып атат. Андан тышкары мындай ошол тизмедеги депутаттар иштегенде көпчүлүк учурда өздөрү мындай добуш ала турган мындай мини округтарда иштешип атат да. Мини округтарда кандайдыр бир иштерди жасап, анан кийин ошол аркылуу добуш алып, баягы жалпы партиянын капилкасына добуш алып берип атат да. Ошондуктан бизде азыр мындай классикалык түрдө
партиялык шайлоо, партиялык мындай тизме менен шайлоо деген, партиялык парламент деген кире элек. Буну жанагы өткөн жуманын аягында президент дагы өзү дагы айтыптыр. Бизде мүмкүн дагы бир убакыт керектир деп. Туура, бирок менин айтарым, биз ошол убакыт керек деп күтүп отурбастан дагы бир мындай бир ошол туура элде туура калыптаныш үчүн биз дагы бийлик дагы мындай аракетти көрүш керек. Таптакыр эле туура эмес жолго кетип калбаш үчүнчү. Мындай коркунуч дагы бар. Анан мүмкүн эң башкысы мен дайыма айтып келем, бул баягы биздин шайлоочуларыбыздын катардагы электораттын мындай билимин, сабаттуулугун жогорулатышыбыз керек да. Бул шайлоо эле эмес, бул жалпы өлкөнүн өнүгүшү үчүн. Ушул боюнча жана депутат, парламент, депутатка болгон талап боюнча Бакыт мырза, сиздин пикириңиз? Эми бу жерде негизинен мына бул агайлар айткандай, Шерадил мырза айткандай эле бардыгы ошо системага келип атат да. Биз башынан ошол негизинен ушул системаны туура эмес коюп алыптырбыз 2010-жылы. Ошол системанын арты менен ошо көйгөйлөрүн азыр көрүп келатабыз. Бул бир жагын жанагы негизинен агайга кошулам, округдардан башталган, жана бир мандаттуу округдардан башталып ызы-чуу чыр-чатактар болуп, анан ошол жерден ушул бөлүнүп жарылуу болбосун, ошолордун бардыгы бир кандайдыр бир партиянын бир кандайдыр бир идеологияга биригип алып туруп, мындай негизинен мамлекеттик кандайдыр багыттарды алсын деген жакшы ойлор болуп, бирок анын мына жанагы жабык тизме форматы, ошонун жабык тизменин арты менен саясий партияларга коррупциялык схемалары түзүлүп калып, ошонун арты менен жанагы мындай кичине сапат жактар болуп калып атат да. Ал эми ачык эле чыгып кетип атпайбы, скандалдар болуп кетип атат. Мына тиги 20-10 тизмесине чейин $500,000, 20-сы там 300,000, 200,000, 30-чу там 100,000, анын кээ бирлердики андан 5 беттер деген айтылып атат. Анан бул жаман көрүнүч. Бул деген өтө жаман көрүнүч. Биздин жогорку бийлигибизге стратегияны, өлкөнүн негизги багыттарын белгилей турган мамлекеттик органга ушинтип ачык, айкын акча эмелерди, мандаттарды сатып алып келип аткан, бул негизинен кыргыз өлкөнүн, Кыргызстанды негизинен коркунуч астына алып келип атат да. Тез арада негизинен реформага барыш керекпиз. Жанагы системаны өзгөртүш керекпиз. Мен айта кетет элем, мен бу жерде мына мындан 5 беттер кыйынчылыктарды өткөн мына Европа өлкөлөрүндө Германия деген өлкөнү мен ар дайым алып келип берем. Мына 2 дүйнөлүк согушту башынан өткөрдү, 2 дүйнөлүк согуштан да уткузу андан кийин канча жылдан бери өлкөсүн 2 жака бөлүп туруп, 2 чоң мамлекет, бир жагы Америка Кошмо Штаттары, бир кездеги чоң империя Советтер Союзу деген бөлүп жарып жатышты. Ошон менен мына азыр алар ошол 90-жылдан баштап парламенттик системага өтүп, демократиялык моделин парламенттик системага өтүп, мына 90-жыл, ошондо бир 30-40 жыл, 30 жылдын айырмасы болуп атат. Азыркы кездеги Германиянын ситуациясын караңыздар. Азыр Европанын лидери болуп атат. Евросоюздун астында эң биринчи өлкөлөрдөн бири болуп атат. Ал жакта деле парламенттик система, бирок алар системасын кичине башкача болгон. Жанагы көп саясий партиялар түптөлөт, бирок алар округтар менен коет. Ошол эле замат ал жерде жанагы жарандын конституциялык укугу мындай чектелип калбайт да. Конституцияда жазылган ар бир Кыргызстан жараны шайлаганга шайлоого да укугу бар деп да. Бирде шайланганга укугу бар деген нерсени парламентке келгенде жанагы сен только саясий партия аркылуу барасың деген чектөө болуп калып атат да. Ошон үчүн жанагы реформалар жүргүзүш керек. Көп мандаттуу, көп округтуу эмелер болуш керек. Анан бир эмелер дагы ар бир талапкер өзүнүн
мүмкүнчүлүгүн ишке ашырыш үчүн аракет кылыш керек. Шерадил мырза, мына айтып атпайбызбы ушул, демек саясий партия жөнүндөгү мыйзам менен деле ошону жөнгө салса болобу? Мисалы, ошол эле биз артка жол жок да, парламенттик өнүгүү, парламенттик жолду тандап алдык да. Жок, бизде эми баш мыйзамдын негизи бизде парламенттик өлкө деп бекитилген жок да. Себеби мындан барып атканда албетте ушу парламенттин укуктары жана президенттин өкмөттүн ортосунда болуп атканда, ал негизи бизде аралаш деп эле болуп атат да. Иш жүзүндө аралашпы. Анан ушу теория тарабынан караганда албетте тиякта эгер парламенттик президенттик десек, парламент күчтүүрөөк болот. А президенттик жана парламент десек, президенттин күчү көбүрөөк болот да. А бизде биз бир пикирге келе элекпиз да. Себеби анын баарын түшүнүп атабыз. Бизде мындай айтып аткандай парламент жана президент өкөнүн күчү пока мындай тең болуп атат да. Вот бул биринчи маселе. Экинчи маселе, каяка жылабыз дегенде, бул негизи кээде демгиликчилер чыгып атат, ошо конституциялык референдум уюштурабыз, кайта дагы бир маселени коебуз, кандай башкаруу система бизге керек депчи. Но бирок мындай болуп атат да бизде. Бул албетте менин жеке пикирим. Биз өлкөбүз, мына Кыргыз республикасы бар. Бизде канча мамлекет өттү? Орусиялык падышалык өттү. Советтик Союз өттү. Эми азыр эгемендүүлүк Кыргызстан болуп атканда, бизде 3 мамлекеттик башкаруу система болуп калганда, Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда эми 3-чү системаны пайдаланганга аракет кылып атабыз да. Вот ошону карап атканда албетте бул система жакшы эле, но бирок биринчиден элдин жана ошо депутаттардын ой пикирлерин, ошо кандай жол менен алар ойлонуп атат, кандай иш кылып атат, ошону өзгөртүш керек да. Себеби кандай система болсо, эгер адам өзүнүн сезимин, өзүнүн ой пикирлерин башкача ойлонуп калбаса, албетте ал ушу эски жол менен көнгөн иштерди жаңы системанын ичинде пайдаланып иштей берет да. Вот ошону албетте система өзгөрүлсө жакшы болот эле, бирок ушу ой пикирлерин, адамдардын тартиби өзгөрүлсө абдан жакшы болот эле да. Бул негизи бай эле ушу эки канаттуу куштай болуп атат да. Бизде азыр бир эле канаты бар да, ушу система бар. А вот экинчи канатыбыз ой пикирлери менен ойлонгонго, ал тилекке каршы жаман иштеп атат. Мырзакат агай, демек ошол келе турган парламенттен дагы биз көп нерсени күтүп жаткан экенбиз да. Ооба. Себеби бул туура эле күтүү да. Азыр Шерел туура айтты. Бу жерде мынакей жөнөкөй эле мисал айталычы. Бир мындай экономикалык же болбосо бизнестин тили менен айтсак, акционердик коом бар. Жоопкерчилиги чектелген коом деген бар, ошо деген. Ошол жерде мына карап турсаң, бирдей эле да, бирок айталы 10 чакты неменин ичинен бир фирма өнүгүп кетет, экинчиси өнүгө албайт. Ал эмнеден көз каранды? Ошол жердеги менеджерден көз каранды да. Жана Шерадил мырза ушуну айткысы келип атат да. Биз ушул нерсени дагы эске алышыбыз керек да. Баягы сапаттуу эми бу жерде саясий көз караш менен алганда менеджерлер эмес, сапаттуу президентти, сапаттуу парламентти, сапаттуу премьер-министрди. Анан бул жерде баш кызы биз баягы жана айтып өткөндөй парламенттик президент деп турабыз. Парламентте укуктар бар. Бирок эгерде парламентке биз сапаттуу депутаттарды шайлап алсак, мына көрдүк, алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын мындай толук колдоно албайт экен дагы, өздөрүнүн функциясын толук аткара албайт экен. Алар өздөрүнүн жемин талашып жеп, ошол эле сапаттуу өкмөттү кура албайт экен. Алар кандайдыр бир деңгээлде тиги жоопкерчиликти өздөрү алышпай эле, президент тараптан кандай премьер-министрдин кандидатурасы сунуштаса ошону колдоп, булар жанагы бирөөлөр айткандай нотариалдык контора сыяктуу эле болуп калды да. Эгерде биз ошондуктан мынакей дагы бир жолу эле шайлоочуларыбызга да түшүндүрүп, шайлоого бараткан адамдарга да түшүнүп, эгерде биз сапаттуу депутаттарды, сапаттуу парламенттик курамын эгер биз шайлай алсак, анда бизде ошол сапаттуу курам андан ары көзөмөлгө алып, бул өзү негизи мындай да. Мамлекет мыйзамдардын эрежеси менен жашайт. Мыйзамдар булар баягы мындай жол картасы да, өкмөт үчүн, президент үчүн. А ошо жол картасын түзгөн бул парламент болуп атат да. Эми президентте да мыйзам чыгаруу укугу бар, мындай бирок кабыл алганы, акыркы кабыл алган парламентте. Анан кийин парламент кандай мындай жол картасын түзүп берсе, кандай мындай жол көрсөтүп берсе, өкмөт
ошол жак менен кетип андан ары өнүктүрүшү керек да. Ошондуктан бизден көпчүлүк учурда парламенттин сапатынан көз каранды болуп атпайбы. Парламенттин сапаты тууралуу сөз болуп калды да, анан бара шайлоочулардын активдүүлүгү менен ушул парламенттик багытты өнүктүрүү менен биз ошол сапатын жакшыртууга жетише алабызбы? Албетте жетише алабыз. Дагы кандай ал менен иштеш керек да. Себеби алар деле түшүнүп атат, эгер алар кайсы бет менен анан эл менен кезигишет депчи. Андай деле бар да. Анан бизде жакшы бир нерсе бар да. Бая өткөн жолу деле айтып койдум эле, дагы бир жолу кайталап коеюн. Атасынын байлыгы жукпайт баласына. Бирок атасынын мурасы жугат да. Вот албетте алар деле баа беришет, эмне деген балдар. Бая эле көчөдө отурган балдардай, тентек кылган балдар эле болобу? Же өзгөрүлөбү деп. Депутаттар деле ушундай да. Вот, я албетте көбүнчө эле мына айтып атат, депутаттар баары эле ушундай деле. Биз аларды тандап атпайбызбы? Алар деле өзүбүздү эле көрүп атабыз да. Вот албетте өзүбүз биринчиден алардан кээде сурап турсак, эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмне үчүн ушундай мыйзамды кабыл алдыңар, эмне үчүн добушту ушул жол менен бердиңер, эмне үчүн ушул демелгени колдодуңар деп. Вот ушундай эле жакшы болот эле да. Биз бир жолу аларды шайлап коебуз, ошонун баарын унутуп калабыз. Эгер ал депутат мисалы 1-2 жолу келсе, өзүнүн айылына койду союп там ошо менен эле жыргап эле жүрөбүз, эмки шайлоо учуруна чейин күтүп эле. Бирок аны токтотуш керек да. Эгер бул биз унутуп калдык да, бул негизи эң мындай чоң, жакшы биздин укугубуз болуп атпайбы? Ушундай түзмө түз депутаттарды шайлап атабыз. Бул депутаттар шайлаган эмеспиз. Бул биздин ушу конституцияда бекитилген, бул биз өзүбүз бийликти тандап, биз өзүбүздүн бийликти депутаттар аркылуу иштетип атпайбызбы? Ушундай болуп атат да. Депутат шайлоо бул жөн эле процесс да. Ким келди, кетти, айырмасы кандай бизге? Вот азыр жаңы депутаттар келип атат да, жаш депутаттар. Анын байкасаңар, булардын эле ата-энелери депутат болчу мурда эле. Вот, акелери, байкелери, абалары ушундай эле депутат болчу. 20 жыл мурда ушундай эле болгон да. Эми алардын ордунда жаңы мун келип атат. Бирок жаңы мун болуп атканда ошол эле тукумдан чыккандар эле адамдар болуп атпайбы? Ушул салт болуп калган ушул нерсени бузуунун жобосун кантип мындай өзгөртүүнүн жолдору кайсылар, Мырзакат агай, Бакыт мырза? Анткени ушундай сын пикир, ушул эле айтылган сөз көп айтылып атат, сын катарычы. Бирок биздеги өзгөрүүнүн баарын ошол жаңы келе турган парламент кыла турган болсо, анда алар өздөрү ушу өз колдору менен ошол дыңды буза алабы? Эми негизинен мындай да, жанагы кайра президенттик бийлик өтөбүз, анан кайра парламенттик кылабызбы деген ой пикирлер жүрүп атат. Биз айта кетет элек, негизинен мына биз парламенттикти дагы көрдүк убагында. Ал парламенттик башкаруу биздин тарыхыбызда легендарлуу парламент деген түшүнүктө калды. Ошол кездеги депутаттардын сапаттары кандай эле, кандай гана мыйзамдарды, кандай гана демилгелерди көтөрүп чыгып атты, кандай маселелерди астыга, коомчулуктун астына көтөрүп чыгып айтып атышты эле. Ошонун күчүн көрүп туруп, анан Акаев убагында ошол парламенттик күчтүү системаны бузуп туруп, референдум өткөрүп туруп, анан бара ошол 14 жылдын ичинде жанагы өзгөчө бир президенттик түзмө-түз башкаруу моделге, системага алып келип алганда, анын артын көрө жаттык. 2005 жылы дагы аракеттери жакшы болду. Тиги конституцияда кичине мындай парламент жакка жакшы мүмкүнчүлүктөр берип эметилип, 2007-нин артысы менен көрдүк кандай нерсе менен кайра президент өзүнө Бакиев ушундай көп өзүнө мындай президенттик жака багыттарды алып алды. Анын артындагы мына 3 жылдан кийин көрдүк эмне болуп бүттү да. Эми негизинен ушул жерде жанагы башында 2010 жылкы болгон жана кабыл алынган, айтып атпайм, мына система бул негизинен жана американский система моделге түзүлгөн форматта болуп калат да, жабык тизме. Ал жакта ошол жабык тизме менен кетет Америкада. Алар көнүп калган, алар ошого жылдан жылга, кылымдан кылымга келип калыптанып ошондой системага келген да.
Бизде болсо андай мына Шарадил мырза айткандай мына жанагы биз жаңы тарыхыбызда Орусия империянын багыт жашоосун өтүп, Советтер Союзунун жана коммунисттик партиясынын мисалын көрүп, анан туруп жанагы эгемендүү жакта түзмө түз америкалык модельге өтүп кетиш бул өтө туура эмес багыт болгон. Ошонун арты менен берде азыркы ситуацияда ушул президент негизинен муну дагы айтып келатабыз, ушул нерсени башкарыш керек. Негизинен берде лидер болуш керек. Лидер болуп туруп, ушул президент негизинен ушул андан нары парламентаризм өзү дагы айтып атат, парламентаризмди өнүктүрүш керекпиз деген сөздөрдү айтып атат. Программный нерсесин дагы, үгүт иштеринде дагы ошол сөздөрдү, ошол багыттарды айтканда, ошону андан нары улантып, мындай чоң бир конституциялык кеңешме түзүппү, ушул жактарды реформалоо багытында жүргүзүп берсе, президент мындай тарыхта кала турган президент болот эле деген ой пикирлер болуп атат да. Президент Сооронбай Жээнбеков мына кечээ соңку интервьюсунда биздин биринчи радиого берген. Бизде да бара-бара партиялык система өнүгүп, партиялардын ачык айкын программасы, лидерлери, мүчөлөрү такшалып, ошол тажрыйбага жетебиз деп ойлойм деп өзүнүн оюн айтып атпайбы? Демек азыр ошол такшалуу тажрыйба топтоо процесси катары кабыл алсак болобу, Ширадил мырза? Албетте болот. Негизи ушул жаңы системанын биз экинчи, үчүнчү жолу эле ушундай шайлоону алып барып атабыз. Анан 2010 жылы толук деле эсептелебиз. Себеби ал ошол учурунда конституция жаңы болгондо негизи там нормаларды караганда жаңы эле пайдаланып баштаганбыз да. Вот албетте ушул болуп аткан шайлоо үгүттү азыр алып көрүп атабыз, кандай жол менен алып барылып атат. Албетте мындай өнүгүү бар. Мурунку системаны салыштырганда албетте жакшы. Но бирок ушу менен токтош керек да. Эмне үчүн биз кечээкү күн менен чектелип жүрө беребиз? Албетте эртеңки күндү караш керек. Вот ошону карап атканда баары талкуулар болуп атканда эртеңки күндөр кандай болот деп эле ушундай болуп атат. Анан ушу кайсы жол менен депутаттар жоопкерчиликке тартсак, албетте элди көзөмөлдөө керек болуп атат. Алар бүгүн убадаларды берип атат, аларды караш керек. Кайсы жол менен аны аткарат, кайсы мөөнөттүн ичинде аны аткарат. Алар айткан жок да, 3 жылдын ичиндеби, 5 жылдын ичиндеби, 10 жылдын ичиндеби деле андай жок да. Алар калып эле катары эле мындай калып калганда. Анан аны алар өзүлөрү алып барбай эле, аткарбай эле, аны өкмөткө тапшырып коет да. Вот ошону карап атканда бул өкмөттүн жумушу болобу, жеткинчилиги же жогорку кеңештин жеткинчилиги болобу? Вот ошону карап атканда албетте жакшы болот эле эгер ар бир фракция жогорку кеңешке өткөндө өзлөрүнүн мындай 1 жылдын ичинде эмне деген жумушту аткарып коюшту. Бүгүнкү күндөрдө карап атканда баары эле ушу жогорку кеңештин депутаттарына отчет тапшырат. А бирок алар эч кимге тапшырбайт. Алар бир эле ушу жалпы жогорку кеңештин иш жөнүндө 1 жылдык отчетту көрсөтүп коет да. Жалпы мисалы 700 мыйзамды кабыл алдык. А бунун ичинде ким аны демилгечи болду? Көбүнчө мыйзамдардын демилгечи өкмөт, депутаттар эмес. 60% эле ушу өкмөт аркылуу киргизилип атат. Вот ошону карап атканда албетте бул жакшы мындай маселе болуп атат. Албетте көрсөткүчтөр менен кандай көрсөткүчтөр аркылуу кандай депутаттар кандай иштеди деп ушундай системаны уюштурсак жакшы болот эле. Анан тышкары бизде ушу конституцияда бар негизи курултай, эл курултай деп элем, элдик курултай. Андай мүмкүнчүлүк бар, но бирок бизде мындай да мыйзам жок болуп атат. Алардын укуктары жок болуп атат, милдеттери кайсы иш менен иштейт, кайсы жол менен иштейт, структурасы кандай болот, ал белгисиз болуп атат да. Вот ошону карап атканда бизде 5-6 азыр курултайчылар бар. Топторду айтып атам да, адамдарды эмес деп. Вот ошону карап атканда алар деле бир келишимге, бир ой пикирлерге келерек бүгүнкү күнгө чейин. Эгер ал негизи ушу механизм иштеп калса, ал деле негизи ушу жогорку кеңештин депутаттарына көзөмөлсө мүмкүнчүлүк болуп калат эле. Мына муну курултай боюнча карасаңыздар, курултай Германияда президентти курултай шайлайт. Ал курултайды Германияда федеральное собрание деп коет. Федеральное собрание. Формасы да. Жок, эми негизинен федеральное собрание деген эмне? Бул эми курултай да. Бизде улуттук курултай деп коет да. Түшүнүп атасызбы? Вот. Негизинен ошол механизм киргизилиш керек. Президентти ошо курултай. Эми аердеги курултай кантип калыптанат? Ал жергиликтүү жанагы мыйзам жергиликтүү эл өкүлдөрүнүн өкүлдөрү келишет.
жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өкүлдөрү бирөөсүн шайлап туруп жиберет курултайга. Анан ошол жерде тиги Бундестагтын депутаттары катышып ошону менен шайлоо кылат да. Анан мен дагы айта кетет элем, жанагыл эл менен байланыш жоктун да бирден бир себеби саясий партия жанагыл пропорционалдуу система менен шайланып аткан да. Саясий партия көп мандаттуу округтарда коюп, ошол жерден дагы саясий партиядан чыккан талапкер Кыргызстан жараны өзүн да кое турган мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп берип койгондо, ошондо шайлоочу менен саясий партиянын дагы келечектеги депутаттын дагы түзмө-түз байланышы болуп калып атат да. Рахмат. Ошол мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекте ал кишинин жанагы оппозициячыл партия, бийликчил партия деп айтылган, могу эл ичинде көбүрөөк талкуу жаратып аткан маселе боюнча да пикирин укканга аракет кылдык да Мырзакат агай. Анан ал жерде ошол бийликчил партия деген дагы бул эл аралык деңгээлде дүйнөлүк практикада колдонулуп жүргөн нерсе, бирок ушул шайлоого аттанган партиялардын кайсынысы болсо да иштеше берем деп атпайбы президент? Кайсынысы марага утуп келсе, аны менен өлкө келечеги үчүн чогуу иштейбиз деп. Демек, бул мурдагы биздеги парламенттик шайлоолордон бир өзгөчөлүк катары кабыл алсак болобу? Туура, бу жерде президенттин сөзүндө мындай пикир айтылды да. Бизде азыр мен деди да, мен мындай бир артыкчылык берген бир да партия жок, менин партиям жок деп айтты да. Анан бирок элдин арасында бул бийликчил экен, бул болсо оппозициялык партия, булар баягы центристик партия деген сыяктуу элде түшүнүктөр бар да, элде түшүнүктөр бар. Анан бирок алар эмненин негизинде мындай түшүнүккө келишти, ал дагы так эмес да. Анан бу жерде президент дагы бир нерсени айтты, кайсы партиялар жеңип өтүп парламентке келсе, мен жалпы парламент менен иштешем. Анан парламент менен иштешүүгө даярмын деп айтты да. Ошондуктан азыр маселе бизде баягы келип эле, чындап келгенде жанагы бизде классикалык түрдө жанагы партиянын мүчөлөрү анан партиялык тартипке баш ийип, ошо партиянын идеологиясын ишке ашырып, анан ошол эле партиянын лидерине баш ийет деген жок да бизде. Бизде депутаттык мандатка жеткенден кийин тиги депутат өз алдынча автономия болуп калат да. Муну көп эле көрүп жүрөсүңөр. Жада калса фракциянын жетекчисине баш ийбей койгон, эгерде мындай парламентке лидер өтпөй калса партиянын, ага ого өтөр баш ийбейт да. Себеби ал тиякта калат. Жада калса ушу чогуу жогорку кеңеште отуруп мындай фракциялык тартип боло турган фракциялардан чыгып кеткендер да көп болбодубу? Ооба. Анан бул жерде ошондуктан жанагындай мындай классикалык неме болуп атат да. Ошодон улам бизде азыр жеке мен өзүмдө шайлоочу катары мындай үмүт артканым эле ошол индивидуалдуу бир мындай күчтүү депутаттар келсе дегеним да. Кайсы партиядан болсо дагы. Кайсы партиядан болбосо дагы бир мындай бир келечекти ойлогон мындай эми адамдар мындай көпчүлүк учурда илгери совет мезгилинде айтчу эле өкмөт менен партия үчүн деп. Жок, адамдардын өзү негизи мен ага көп ишене бербейм. Жеке кызыкчылыктары, жеке өзүнүн бир кызыкчылыгы болбосо болбойт. Анан ошодон жанагы жаштар кошулуп атат деп атпайлыбы? Тиги партияларда баарында быйыл ошол баягы көпчүлүк эле бул эми өзүнчө да бир пиар жүрүш сыяктуу болуп калды. Алдыңкы бетке, фасадка жаштарды коюшуп атат да. Анан жаштарды койгондо дагы пандемия учурунда мындай элге жардам көрсөтүп, кандайдыр бир кайрымдуулук иштерин кылып, мындай көзгө илинип калган жаштарды коюшту да. Мен мындай ишенгим келет, ошол жаштар жанагы парламентке келгенден кийин жанагы партиялардын лидерлеринин кандайдыр бир жеке амбицияларына баш ийип отуруп калбай, баягы эл алдында, шайлоочулар алдында жүзүм жарык болсун деп өздөрүнүн кандайдыр бир моралдык принциптеринен улам бир иштеп берсе жакшы болмок да. Бул эгер бул жолу иштеп, эгер ошондой болуп депутаттар иштеп чыкса, алар өздөрүнө кийинкиге да имидж жазып алат эле да. Мындай чоң саясатка аралашуусуна. Мындай жөн эле чет элдик деле мындай алдыңкы тажрыйбаларды карап көрсөңөр, ушундай болуп депутаттыкка келип алып, анан
кийин жанагындай өзүнүн партиясынын лидеринин принциптерине каршы келгенде өзүнүн партиядан чыгып кетип башка партияга кошулуп анан ал партия менен бийликке келип анан бирок эң башкысы өзүнүн баягы алдына койгон максаттарын принциптерин ишке ашырган лидерлер көп эле болгон да. Ошол жанагы Уинстон Черчиллди деле алалы, Махатхир Мохаммадты деле алалы. Мына Махатхир Мохаммад 92-93 жашында кайра бийликке келди. Келгенде дагы мурда оппозиция деп жүргөн, себеби өзүнүн партиясындагылар коррупцияга аралашып кеткенден кийин мурда өзү тиги оппозиция кылып кууntаган эмес, мындай кодулаган партияга кошулуп бийликке келип, себеби ал өзүнүн кандайдыр бир максаттарын ушул мамлекетти өнүктүрөм деген. Мына бул баягы мындай чыныгы лидерликтин белгиси да. Мен дагы ушундай ишенгим келет, үмүттөнгүм келет. Бизден дагы жанагы мүмкүн кандайдыр бир партиялык кызыкчылыктарды же жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп жаштарды менен өтүп алайын деп жаштарды алдына койгон жана партиялык лидерлерден, ошолор койгон жаштардан кийин ошол эгерде кандайдыр бир тигинин моралдык принциптерине туура келбеген же болбосо ушундай бир баягы тигинин айтканы менен болбой жаштар бир чыгып жаңы бир лидерлер жаралып кетеби деп үмүттөнүп турам да. Эгерде андай лидерлер жаралып кетсе, анда бизде мүмкүн кийинки шайлоодо азыркыдан бир мындай көз караш өзгөрмөк да. Мырзакамат агай абдан да чоң маанилүү маселени көтөрдү да. Себеби мындай болуп атат да. Президент Жээнбеков айткандай, бул негизи башка мындай белгилүү чет өлкөлүк саясатчылардын негизинде айтып атканда, бул мындай айтылган сөздөр бул биринчиден ушу мамлекетчил деңгээлге чыккан, ойлонуп жүргөн саясатчылардын сөздөрү болуп атат да. Ким келсе бийликке, ошо эл үчүн эле, Кыргызстан үчүн эле баары мен иштегенге даярмын дегендей да. Биз көнүп калдык да. Буга чейин албетте көнүп калдык да. Эгер бул саясий партия болгондо, бул же бийликчил же оппозиция деп эле, анын мааниси кандай болуп калды? Президент колдойчу, колдойт депчи. Эми мындай чоң мындай маселелерди биз өзүбүз эле майдалатып койдук да. Ошонусу тилекке каршы бүгүнкү күндүк чоң мындай маселе болуп калды да. Ким кандай болсо эле биз аларга ишенбейбиз. Жогорку Кеңештин депутаттарына биз шайлай элекпиз, бирок аларга уже ишенич жок. Эмне үчүн жок? Аны эч ким билбейт. Жөн ушундай жалпы коомчулук пикир болуп калды. Албетте ар кандай маселелер чыгара берет, боло берет. Но ойлонуш керек да. Мамлекетчил болуш керек да. Өлкөнү ойлонуш керек да, кандай болот деп. Биз бай эле ошо маселе, тиги бунун акеси экен, байкеси экен, иниси экен, жана башка экен, тигини муну сатып алды, тиги бу деп эле, ошо менен эле биз калып калдык да. Анан так эле ушундай маселелер 20 жыл, 30 жыл мында эле болчу, көтөрүлүп жүргөн коомчулуктун арасында. Анан ушу менен маселе менен күн эле мындай ойлонуп жүрсөк, албетте андайлар бар. Аны жок деп эле айта албайбыз. Но бирок ойлонуш керек да, эртең биздин өлкөбүз кандай болот? Ушунда мейли бүгүнкү абалы ушундай болуп атат. Аны баарыбыз билебиз, түшүнүп атабыз. Но бирок муну өзгөчүш керек да. Башка жакка жылыш керек. Кыймыл болуш керек, жылыш болуш керек. Ошо жакка иштегенге кандай ким аракет салат, абдан ушу жок дегенде ушу саясий партиянын мүчөлөрү, өкүлдөр аны айтса жакшы болот эле. Ошол президент айткан жана мамлекет үчүн, эл үчүн маанилүү маселе жаралганда баардыгы эле өздөрүнүн мамлекетчил позициясын көрсөтөт. Ошо бизде бир мамлекетчил позициясы күчтүү уул кыздарыбыз бар деп мындай үмүт менен мындай келечекте бир эл үчүн иштей турган парламентте ошондой бир эр азаматтар келет деген пикирди айтып атпайбы? Демек ошондойлор келип калса, келечекте ошо биз айтып аткан кемчиликтерди толуктап, ошол эле реформаларды жүргүзүүгө, чечкиндүү кадамдарды жасоого мүмкүнчүлүк түзүлөт да, Бакыт мырза. Туура айтасыз. Бул боюнча президент деле негизинен туура айтты. Ушу калыптануу маселеси элдин колунда дегени. Мен бул сөзгө толугу менен кошулам. Элдин колунда ушул парламентти калыптоо, ошол биздин элибиздин аң сезимине жетиш керек. Же ал добуштарын сатат, ал дагы алын колунда, же барып алып туруп татыктуу ошо президент айткандай мамлекетчил ушул өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган саясий партияларды, ошолордун саясий партиялардын арасындагы талапкерлерин карап, бир сыйра ошолордун менен добуш бергени менен
муну шайлоочулар чечет. Түзмө түз. Ошол чоң жоопкерчиликти ар бир шайлоочу өзүнүн түшүнүп билиш керек да. Бул уже мындайча айтканда, мындай саясий аң сезиминин, маданияттын билдирүү болуп калат да. Эгер ал Шарадил мырза айткандай тууган, анан акчага сатып же дагы башкалар эметсе, бул дагы ошол шайлоочунун саясий аң сезиминин, маданиятынын деңгээлин көрсөтүлүп калат. Ошондой эле биздеги парламент калыптанып калат. Негизинен мен айтып элем, ошо шайлоочулардын өзүндө дагы өтө чоң жоопкерчилик. Муну дагы президент айтып атат, ошо жоопкерчилик шайлоочунун өзүндө. Ошон үчүн шайлоочунун активдүүлүгү дагы, анан баардыгына каршы дагы добуш бергиле деген дагы мындай сунуш чыгып кетти. Радикалдуу дагы сөздөр болуп кетип атат. Ушунун баардыгы ошо шайлоочунун колунда болуп атат. Шайлоочу ошол шайлоо күнүндө кантип чечет, аны ошого жараша болот. Мырзакат агай. Бул негизинен мен мурдадан айтып келатам, баягы неме шайлоочу электоратына жараша тиги парламенти болот да. Мисалы азыр конкреттүү парламенттик шайлоо боюнча алсакчы, анан бул жерде жөн эле баягы нерсе, биз баягы ушул нерсени карабай туруп эле азыр жана ар кандай популисттик чакырыктар менен бул кайрадан бир мандаттуу шайлоого келиш керек, бир мандаттуу депутаттарды шайлашыбыз керек округтан деп, анан жанагы элдик курултай деп, бизде бирок азыр тиги курултай дегенде мен ошо курултайчыларды жакшы билем. Алардын көпчүлүгү ушул курултай дегенде булар ошол парламенттин дагы, президенттин дагы үстүнөн тура турган бир мындай орган сыяктуу ушундай катары карашып атат да. Бирок мен дайыма айтам да, силер кантип мына ушул парламентти, мына ушул президентти шайлап аткан электорат эле ошол курултайчыларды да шайлайт да. Анан кийин ушул эгерде курултайга көбүрөөк бийлик берип, курултайчылардын берип койсок, мына азыркы депутаттыкка жулкунгандардын көбү эле ошо курултайчылар болуп албайбы? Азыр тиги электоратка акча төлөп депутаттык парламентте депутаттык мандатты сатып алып аткан кишилер эмне үчүн ошо тиги курултайдын делегатынын мандатын сатып ала албайт? Дагы эле ошо болуп атпайбы? Анан жалпысынан мына азыр үчөөсүндөн эле ушул ой айтылды. Мен дайыма айтып жүрөм. Биринчиден эле баягы электораттын, карапайым элдин мындай аң сезимин жогорулатып, ушул шайлоо маданиятын үйрөтүп, бул эми негизи бизде баягы ар кандай болуп келген, бирок анча-мынча тарыхты окуган адамдар жакшы билет. Илгери кыргыздарда тиги бий болуш шайлаган учурда деле баш жарылып кол сынган, чабыш менен бүткөн аягы. Ошо маалда деле шайлоодо жанагы бурмалап жиберген добуш берүүнү ошо маалда эле болгон. Бизде бул жана генетикалык институтун деп коет го, генетический память. Ошодон улам эле бизде кайталанып атат. Мисалы, мен чоң атам уста болсо, мен болбосом дагы балам уста болуп калышы мүмкүн да, себеби генетический память берилип. Бизде дагы ошол жанагы добушту бурмалай берген, тиги бул бизде генетический институтун болуп берилип атат да. Ошондуктан бизде азыркы бийликтегилер ошол эле баягы бийликке келгенде мындай Кыргызстандын өнүгүүсүн ойлой турган болсо, парламент, президент жылдан жылга бул жөнөкөй адамдардын баягы саясий, эми дагы мындай айтып койсок, электоралдык аң сезимин өнүктүрүшүбүз керек да. Бир убакта Түштүк Корея кылган Пак Чон Хи деген лидер ошол адамдардын аң сезимин өстүрүүдөн баштаганда, эми биздин курактагы адамдар 1960 жылдардын орто ченинен 70 жылдарды аябай жакшы билебиз. Бизде токчулук болуп, нан желбей калган да. Ошол эле азыр дүйнөдө 11-орунга чыгып отурган Түштүк Кореяда айылында, Түштүк Кореянын элет жеринде ушу 70 жылдары адамдар курсагы тоюп тамак жебеди десе ким ишенет? Мына ошону Пак Чон Хи баштаганда ошол туп-туура баягы элинин көбү жашаган элет калкынын аң сезимин көтөрүүдөн баштаган да. Убактыбыз аз калды. Шерадил мырза, ошол жалпы шайлоочулардын, коомчулуктун, калктын саясий активдүүлүгүн көтөрүү, сабаттуулугун көтөрүү узак убакытты алабы? Же бат элеби? Ким эмне кылыш керек?
абдан татал суроо болуп атат. Себеби бизде мындай болуп атат да, жаңы мында чоңоюп атпайбы? Ошолорго ишенич бар болуп атат. Эми мейли биз деле орто мун болуп калдык, улуу мун болуп калдык. Биз негизи ушу биз көнгөндөй жол менен эле барып эле калдык да. Вот балким ушу жаңы мун келип атканда алар негизи башкача мамилелерге көнүп калды, бийликти башкача жол менен көрүп атат, алардын милдети кандай болуш керек башкача ойлонуп атат. Вот албетте биз оңолбосок алар оңолот. Демек жаңы муун, жаңы көз караштагы, жаңы келе жаткан. Бирок биз аларга шарттарды түзүш керек. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн алдыдагы парламенттик шайлоого карата түз эфирде маектештик. Биздин студияда политолог Ширадил Бактыгулов, саясий маселелерди иликтөөчү журналист Мырзакат Тыналиев жана саясатталуучу Бакыт Жумагулов болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, Facebook пайдалануучулар, эгер сиздер бул уктурууну кайра угуп же көргүңүздөр келсе, Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан карасаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айдай Исмаилова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.